Чет өлкөгө барып окуп калса эле бул акылдуу бала болуп калат, анан эми азыр мен бүтүп алайын сөзүмдү. Тажрыйбасы жок болсо, бул кызматта бир да жолу иштебесе, анан кантип келип алып бул жетекчи болуп иштейт мисалы. Сиз болгондо да эмеге айтып атасыз да. Министрлер кабинетинин төрагасына министрликке айтып атасыз да. Эми ошол тармакта иштебей туруп кантип министр болот мисалычы? Кантип ошо министрлер кабинетинин төрагасы болот? Бир күн иштебей турупчу. Эми буга чейин мен айтып келатам, бул эмес депутатка барыш үчүн бир госслужбада бир кайта 5 жыл иштесин депчи. Эми бул деле мен сурушти киргизип көрөм, эгер депутаттар колдосо, колдоп берет, колдобосо жок анчы. Эми бул билбейм, мен эми марлем муну эми биздин депутаттар жазат, мен колдоп берем, бирок карашыбыз керек да, бул менин оюмча мен туура эмес да, бул мыйзамчы. Эми анан 5 жыл барып чет мамлекетте окуп келди. Ошондой эле умный болуп кете калды. Жок, бул жерде окуп аткан 5 жыл биякта бүткөн биздин балдар эмне тупайбы анда? Жок. Кандай түшүнсө болот деп атам. Маселе окуп келгенде эле эмес. Жок, сиз ошону айтып атпайсызбы? Ошол жактан бүтүп келген балдар, иштеп келген балдар, ошолорду мындай ушуларды биз эмеге министрлер кабинет төрагасы койсок болот, министр койсок болот депчи. Биздин Ошол мисалы мен бир айтарым да, 1 жыл ошол бир күн ошол кызматта, ошол министерстводо иштебей туруп кантип министр болот ошолчу?